Қазақстанда өрттөнген автобустун ичинен 5 киши аман калган. Ақтөбе облусундагы Самара-Чымкент авто жолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, 52 өзбекстандык жаран каза болду. Ал эми кырсыктан 2 казакстандык айдоочу жана 3 өзбек жаран аман калган. Бул тууралуу Казакстандык чукул кырдаал министрлигинин облустук бөлүмү кабарлады. Белгилей кетсек, кырсык бүгүн эртең мененки саат 10:30 болгон. Мында Икарус автобусу Чимкенттен Орусияга бараткан. Маалыматтарга караганда, жүргүнчүлөр эмгек мигранттары болушкан. Ал эми аталган автобустагы өрт алдын ала жыйынтыктар боюнча электр зымдарынын тийишүүсүнөн чыккандыгы айтылууда. Учурда Өзбекстанга көңүл айткан жарандардын саны арбын. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да Өзбекстандын президентине терең кайгыруу менен көңүл айтты.